Урматтуу Данияр Жолдошевич, бул макулдашууну колдойбуз. Комитетте катуу талкуу болгон, колдогонбуз, азыр да колдойбуз. Тактоо иретинде сизге суроо. Өзүңүз айтып кеттиңиз, коммерциялык банктарда насыя кымбат деп. Канча насыя канчадан пайыздан башталып, канча пайызга чейин айтып бересизби? Азыр орточо насыянын баасы 21%дан кем эмес сом менен и 14-15% доллар менен алкагында берилет да. Рахмат. Орточо баасы. Рахмат. Бул насыянын пайызы биздин ишкерлерге өтө кандай десем, көтөрүлгөн. Өтө оор, өтө оор. Азыр улуттук банк менен да сүйлөшүп атканбыз, анткени учеттук ставкабыз азыр 14%дан, анткени инфляциянын жыйынтыгы жыл боюнча 14,7%. Эгерде ал жанагы учетный ставкасын түшүрө турган болсок, инфляцияга каршы дагы бир көрүнүштөр, терс көрүнүштөр боло турган алып келет да. Рахмат. Экономиканы жылтырыш үчүн бизге арзан насыялуу кредиттер, узун мөөнөттүү насыялар керек. Рахмат. Бизге Кыргыз-Орус фондунун төрагасы Новиков Артем Эдуард жолугуп кетти. Жакшы бир маалымат айтып кетти. Ошо маалымат менен жалпы берүүнү бөлүшүп коеюн дедим. Алар коммерциялык банктарды каржылайт экен 1%. Алар коммерциялык банктар бүткүл ишкерлерге, жеке ишкерлик кыламын дегендерге ишкерлерге 5% бериш керек экен. 5%. Ушуну биздин ишкерлер укса жакшы болот эле. Себеп дегенде билесиз, көп пайыздан алып атат. Ишкерлик кыла албайт. 5% берет экен. Ушуну жалпы эле укса жакшы болот эле. Сиз ушунда жеткирсеңиз биздин ишкерлерге, жалпы элге. Өзү айтып кетти. Айтты, мен маалыматты жарыялай берейин десем, макул деди. Ушуну бир карап коесузбу? Макулдашууну колдойбуз. Жарайт. Рахмат.